Кара Кулча районунун борборунда жаңы ачылган тигүү цехте учурда иш кызуу, кызматкерлер тыным албай иштеп жатышат. Жумушчулардын басымдуу бөлүгүн буга чейин үй шартында кызга сеп даярдап тигүүчүлүк менен алектенген кыз келиндер түсөт. Баары үйүнө жакын жерге тигүү цех ачылып, туруктуу жумуш орундары болгонго кубанычта. Балдар менен үйдө отурганбыз эми. Балдар чоңоюп өзү ордун таап атат. Ана үйдө отургандар болбойт экен. Ошо жумуш менен аракет кылалы деп келип, ушинтип жумуш ордун таап отурабыз. Чет жакка чыккан эмесмин, ушу үйдө эле ушу бала чака менен отурганмын. Азыр балдарыбыз чоңоюп анан келин бен үйдө калып ушинтип тигип отурабыз. Ишканада буйрутманын негизинде кийимдер тигилет, учурда майрамдык көйнөктөр даярдалууда. Жумушчулар айлык акынын иштеген ишине жараша алышат. Тигүүчү айымдардын айтымында жумуш жеңил, эң башкысы башка өлкөгө жумуш издеп кетпей, өз жеринде иштеп акча тапканга ыраазы. Тургандар жумуш менен камсыз болуп атабыз эми. Азыр эми бүт пенсиядабыз, сыртка чыксак жашыбыз туура келбейт, албайт, анан бул жер жакшы болду бизге. Өзүбүздү кичине баягы алаксытып, көңүлүбүздү көтөрүп, мына кыздар менен жалаң жаш кыздар, булардын баары менин кыздарым менен теңдер. Жаңы ачылган өндүрүштү ишкер Рахат Курманбекова райондук өнүктүрүү фондунан 1 миллион сом алып баштаган. Азыр 50 жумуш орду түзүлүп, 30дай жумушчу 2 нөөмөт менен үзгүлтүксүз иштеп жатат. Жумушчулар жергиликтүү тургундар, көпчүлүгү мурда жумуш жок үйдө турса, айрымдары миграцияда жүрүп келгендер. Чакан ишканабызда ошо баардык комплекти чыга турган товарлар өндүрүлүп чыгарылат сырткачы. Азыр заказ болуп атат. Анан өзүбүздүн мына Кара Кулчанын базарындагылар да заказ берип атышат. Ошо заказ менен иштеп турабыз. Ишкана элетте жумуш орундарын түзүү максатында ачылды. Райондо өткөн жылы ишкерлик боюнча бир катар долбоорлор сунушталып, анын 10-у колдоого алынган. Бүгүнкү күнгө 38 долбоор келип түштү. Аны байкоочу кеңешибиз бар. Ошолор карап жатышат. Кайсы долбоорго беришти, ошолор баалайт. Быйылкы жылы ошо биздин Министрлер кабинетинин тапшырмасы менен айыл чарба багытындагы долбоорлорго көбүрөөк көңүл бурсаңыздар деп ошондой сунуш келген. Ошол тарапты карап атышат азыр. Айта кетсек, 2023-жылы Тоолу Кара Кулча районунда жалпы 10 ишкана ачылып, 1000ден ашык жумуш орду түзүлгөн. Жергиликтүү бийлик ишкерлери менен биргеликте алдыда өндүрүш тармагын жандантып, жумуш орундарын дагы да көбөйтүүнү пландап жатат. Айжаңыл Турду Маматова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.